Саламатсыздар, урматтуу интернет колдонуучулар. Азыркы учурда биз Өзгөн районунун администрациясынын алдында турабыз. Бул жерде азыр сиздерге акыркы Айыл банктагы курстар боюнча маалымат бере кетейин. Курс канча болуп калды? Азыр бул жактан көрсөтөм. Ушул администрациянын жанында жайгашкан Айыл банкы азыр доллар менен рубльдин курсуну сиздерге көрсөтүп беребиз. Рубль көтөрүлдү, доллар түштү, түшүп кетти. Сатып алууда доллар 99, мына өзүңүздөр көрүп тургандай 99, ал эми сатууда 102. Евро 110, сатууда 113. Ал эми рубль болсо 900гө чыкты. Сатууда болсо 1.050дөн сатылып атат. Казак теңгесинин деле көрүп турасыздар, 0.15, ал эми сатууда 0.220. Акыркы курстар боюнча дагы сиздерге маалымат берип келебиз. Рубль көтөрүп, доллар күндөн күнгө акырындап түшүп кетип жаткан учуру. Так, ушуну менен катар мына Айыл банктан азыр эле көрдүк. Мындан башка дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Аны сиздерге айтып өтөйүн. Өзгөн башкаларга салыштырмалуу, башка аймактарга салыштырмалуу пробкасы менен белгилүү. Эми туура бардык эле жерде пробка. Бирок Өзгөндө эркин журналист Ыдырыс Исаков өзү келип мына жерде бир маселени көтөргөн. Бул жер мына заборлору сыртта болчу. Мына леже отургандан дагы наркы сыртта болчу. Аны ичкерине 5-6 метр киргизди. Жыйынтыгында бул жер кеңири болуп калды. 2-3 катардан унааларды бул жерге коюп, тыгын бир катар азайт десек болот. Бул жагы дагы ошондой тротуарлары менен кошо.